Тилек Матраимов кайрадан Кара Суу районунун акими болду. Бул тууралуу Азаттыктын Оштогу кабарчысы Ыдырыс Исаков коомдук тармактагы баракчасына жазып чыкты. Эсиңердеби, Райымбек Матраимовдун бир тууганы Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов шайлоого бир апта калганда өргүүгө чыгып кеткен эле. Анан шайлоодон кийинки башаламандык учурунда ал чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн Өзбекстанда кармалганы кабарланган. СИЗОдо отурган сүрөтүн да көргөн элек. Ошондон көп өтпөй Ош шаардык соту аны үй камагына чыгарган эле. Тилек Матраимов азыр үй камагында эмес, акимдик ордуна кайра келип, эшигине өзүнүн атын кайра кактырып, иштеп баштаганын Кара Суудан кабарлашты. Төңкөрүш куттуу болсун деп жазат Идирис Исаков. Крим төбөл атыккан Камчыбек Көлбаев абактан чыкты. Кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен кармалган Камчыбек Көлбаев эч жака чыкпоо тууралуу тил каты менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 2-мартта чыгарды. Шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова чечим чыкканын Азаттыкка билдирип, андан башка маалымат берген жок. 17-февралда 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 22-мартка чейин узарткан. Улуттук коопсуздук комитети Камчыбек Көлбаевди былтыр 22-октябрда кармаган. Ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлган. 5-ноябрда Көлбаев ден соолугуна байланыштуу номер 47 абакка которулган. 11-ноябрда социалдык тармактарда 47-абактын футбол аянтчасында жазасын өтөп жаткан бир топ адамдар дасторкон жайып тамактанып жатканы тартылган тасма тараган. Андан Камчыбек Көлбаевди да көрүүгө болот. Бул иш-чара 5-ноябрь күнү Көлбаевди тосуп алуу үчүн уюштурулганы айтылган. Кийинчерээк жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата абакта кичи футбол боюнча мелдеш өтүп, соттолуучуларга тамак берилген деп түшүндүргөн. АКШнын мамлекеттик департаменти буга чейин Камчыбек Көлбаевди эл аралык кылмыштуу уюмдун мүчөсү катары кара тизмеге киргизген. Мыктыбек Абдылдаев: Конституцияны ээринбей Испания, Португалиядан алып жазышыптыр. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев жаңы конституциянын долбоору чет өлкөнүкүнөн алып жазылганын сындады. Алгач ал эгемендүүлүк менен көз карандысыздыктын айырмаланып жазылбаганын белгиледи. Карасам, конституцияны Америка, Германия, Испания жана ээринбей Португалияныкын дагы алып жазышыптыр. Анан кантип биринчи кыргызчасы жазылып, анан орусчага которулду деп айтып жатасыңар, деди Абдылдаев. Азыркы тапта конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети жаңы баш мыйзамдын долбоорун карап жатат. Садыр Жапаров пенсионердин операциясын төлөп берди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Ысык Көл областынан келген пенсионерге операциянын акысын төлөөгө жардам берди. Ушул жылдын январь айында 60 жаштагы кыргызстандык аялга 2 жамбаш муундарынын деформациялык остеоартрит диагнозу коюлуп, $2500 турган операция жасалышы керектиги айтылган. Аялда жанан үй бүлөсүндө андай каражат болгон эмес. Буга байланыштуу алар Садыр Жапаровго кайрылууга мажбур болушкан. Өз кезегинде Кыргызстандын президенти Ысык Көл областынын жашоочуларынын суранычына жооп берип, операциянын акысын төлөөгө жардам берди. Булак факты KG. Биз кылмышкер болсок, Садыр Жапаров баш болуп жоопко тартылышыбыз керек, дейт октябрь окуяларынын катышуучулары. Өкмөттөн Баатыр деген наам берүүсүн талап кылган жокпуз. Мындай пикирин октябрь окуяларынын катышуучулары тарабынан түзүлгөн Кыргыз Үмүтү коомдук бирикмесинин мүчөсү Самат Өкмөткулов Супер Медиа пресс борборунда өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында аталган бирикменин мүчөлөрү 5-6 октябрь күндөрү болуп өткөн окуяларга укуктук баа берилишин талап кылат. Алгач жалпы элге кайрылып кетким келет. Жакында эле биз өкмөттөн Баатыр деген наам бергиле деп талап кылып жаткандыгыбыз тууралуу маалымат тарады. Бул атайын уюштурулганбы же кокусунан ушундай түшүнбөстүк болуп кеттиби билбей калдык. Ошондуктан биз чындыкты ачыктап коюуну туура көрдүк. Биз Баатыр деген наамды талап кылган жокпуз. Бизге эч кандай мамлекет тараптан артыкчылыктардын кереги жок. Болгону бизге статус берилишин жана жабыркаган жарандарга медициналык колдоо көрсөтүлүшүн каалайбыз. Мына ушул нерсени гана азыркы өкмөттөн талап кылабыз. Биз ким экенибизди билишибиз керек. Биз бийликти басып алган кылмышкербизби же революционербизби?
Кылмышкер болсок, бийликти басып алды деген жүйө менен азыркы президент Садыр Жапаров баш болуп жоопкерчиликке тартылышыбыз керек. Революционер болсок, статус берилип, жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүшү керек, деди Өкмөт Кулов. Кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси октябрь окуяларынын катышуучулары тарабынан түзүлгөн. Буга чейин аталган бирикменин мүчөлөрү президент Садыр Жапаровго кайрылып баатыр деген наам берүүнү талап кылып жаткандыгы тууралуу маалымат тараган. Бийлик бардык маселени алдын албаса эл толкуп кетиши мүмкүн. Мындай пикирин 2 мартта төлгөсү төп келген Света Тойгонбаева билдирди. Бийлик башындагылар эч нерсеге алаксыбай иштеп, убакытты уттурбай бардык маселени алдын ала чечкендин аракетин көрүшү керек. Антпесе өтө чоң тоскоолдуктарга кабылып, өздөрү күтпөгөн жагдайга туш болушу мүмкүн. Тагыраагы азык-түлүктүн баасынын жогорулашына жана коррупция менен күрөш тегиз жүрбөй жатканына нааразы болгон эл толкуп кетиши ыктымал. Бийлик азык-түлүктүн баасын төмөндөткөнгө аракет кылганы менен бааны оңой менен турукташтыра алышпайт. Азык-түлүктүн баасы бирде кымбаттаса, бирде арзандай берет, деди Света Тойгонбаева. Булак Назар Ньюс. Чечилбеген көйгөй болбошу керек. Жапаров Назарбаев менен жолукту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Казакстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында коңшу өлкөнүн туңгуч өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Назарбаев Жапаровдун келишин кубаттап, өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстан эли ага чоң ишеним артканын баса белгиледи. Ал Садыр Жапаровго Кыргызстан элинин жаркын келечегин куруу жолундагы ишине ийгиликтерди каалады. Ошону менен катар мамлекеттик сапарынын алкагында Казакстан менен Кыргызстан президенттеринин ортосунда болуп өткөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугуна токтолду. Президент Садыр Жапаров Нурсултан Назарбаевдин салмактуу ички жана тышкы саясатынын натыйжасында Казакстан эл аралык аренада алдыңкы орундарды ээлеп тургандыгын айтып, ага чоң кадыр-баркка ээ мамлекеттик ишмер катары урматтоосун билдирди. Кыргыз эли оор мезгилдерде Казакстан тарап туруктуу көрсөтүп келген жардамды эч качан унутпасын баса белгиледи. Садыр Жапаров мындай тили жана каада салты окшош элдердин ортосунда чечилбеген көйгөйлөр болбошу керектигин өзгөчө белгилеп, биргелешип өнүгүүгө даяр экендигин айтты. Ал инвесторлордун, анын ичинде Казакстандан келген инвесторлордун укуктарын коргоого толук кепилдик бере тургандыгын кошумчалады деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров Нурсултан Назарбаевдин Борбордук Азия аймагынын коопсуздугун, эл аралык интеграциясын жана экономикалык жактан өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган күч-аракеттери тарыхта каларына бекем ишенерин айтты. Ошондой эле мамлекет башчы анын Кыргызстан менен Казакстан ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү жана достук мамилелерди орнотууга кошкон салымын жогору баалады. Бордош Казакстанга биринчи мамлекеттик сапар менен келүү биз үчүн чоң сыймык. Эки элдин ортосунда түзүлгөн бир туугандык жылуу мамилени сиздин колдооңуз менен сактап калууга жана андан ары өнүктүрүүгө умтулабыз, деди ал. Садыр Жапаров Нурсултан Назарбаевга бекем ден соолук, узак өмүр жана ишине ийгиликтерди, ал эми Казакстан элине тынчтык жана бакубаттуулук каалады.